Welcome to my channel. Salam dostlar, meni YouTube kanalıma hoş gelipsizler. Don't forget to subscribe to my channel. Also click the notification button to be able to see new videos. Subscribe катталганды унутпаңыз, жана ошол учурда notification buttonды басканды дагы унутпаңыз. Себеби ал жерден жаңы видеолорду көргөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми бүгүн мен сиздер менен пайдалуу, сизге тил үйрөнүүчү катары пайдасын көп алып келе турган сайттар тууралуу айткым келип жатат. Себеби бул жерден сиз укканды, ошол англис тилинде сүйлөп жаткан адамдардын кантип айтып жатканын угууну, ошол учурда сөздөрдүн кантип жазылышын билгенге мүмкүнчүлүк түзөт. Жана дагы жаңы нерселерди албетте үйрөнөсүз. Бул албетте биринчи менин YouTube каналым. Бул келечекте өнүгүп өсө турган YouTube каналдардын бири. Себеби мен англис тилин сиздерге үйрөткүм келип жатат, жана дагы сиздер чын дилиңиздерден ишенип үйрөнөсүздөр деген ойдомун. Кеттик анда эмесе. Кийинки бул TED Talks. TED Talks деген бул ошол дүйнө жүзүндөгү баардык адамдардын өздөрүнүн жакшы идеялары менен бөлүшкөн, жакшы пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөн платформа болуп эсептелет. Аябай популярдуу. Бул жерде бир гана англис тилинде эмес, башка тилде да табууга болот. Өзүңүздөр көргөндөй, ар кандай кызыктуу адамдардын сүйлөгөндөрү бар, жана да кызыктуу темада дүйнө жүзүндөгү баардык болуп жаткан нерселер жөнүндө тапсаңыз болот. Жада калса вирус жөнүндө, коронавирус жөнүндө, IT тармагына кызыккан болсоңуз, тил үйрөнүп алган болсоңуз, ушул жерден бүт нерсени тапсаңыз болот. Бул жерде сиз эми англис тилин үйрөнүүчү катары англис тилинде сөздөрдүн баарын укканга, угуп ошол учурда үйрөнгөнгө, көрүп жаңы нерселерди өзүңүзгө сиңирип алганга мүмкүнчүлүк түзгөн жерлердин бири. Ошондуктан сиз менен бөлүшүп жатам. Анан албетте бул жерден өзүңүзгө жаккан нерселерди издеп таап көрсөңүз болот. Кийинки бул ошо TED Talks'тан She said, "God, you look like hell." I said, "Thanks. I feel really, I'm not functioning." And she said, "What's going on?" And I said, "I just told 500 people that I became a researcher to avoid vulnerability, and that when being..." Мен окуп жаткан аял бул Brené Brown, өзүнүн research жасагандарынын негизинде аябай популярдуу. Жана дагы 5тен ашык New York Times'дын number 1 деп эсептелген китептери бар. Аларды дагы окуп көргөм, аябай кызыктуу. Ушуну да көрсөңүздөр болот. Кийинки бул TED. Же ошол биз сүйлөшүп жаткан TED Talks'тун эле TED Education. Бул балдар үчүн дагы, жана сиз үчүн дагы аябай кызыктуу болот деп ойлойм. Себеби өзүңүздөр көргөндөй эле тарыхты же кандайдыр бир нерсени кыска, нуска, бирок ошол учурда кызыктуу кылып түшүндүрүп берген мен сүйгөн сайттардын бири. Азыр мен сиздерге көрсөтмөкчүмүн кандай. Me, myself, and I. You may be tempted to use these words interchangeably because they all refer to the same thing. But in fact, each one has a specific role in a sentence. I is a subject pronoun. Me is an object pronoun. And myself is a reflexive or intensive pronoun. So what does that reveal about where each word... Өзүңүздөр көргөндөй эле жаш балдарга эмес, жана калса улуулар үчүн да аябай кызыктуу болгон, жана да жаңы маалыматтарды, жаңы нерселерди үйрөнө турган платформа мен үчүн аябай жагат. Сиздер үчүн да жагат деп ойлойм, себеби бул жерден сиздер көп нерсени үйрөнөсүздөр. Мисалы үчүн мен азыр бул жерде китептерди издедим. Бул жерге келип издесеңиздер болот. Эми келиңиз англис тилинде издеп көрөлү. Англис тилине байланыштуу да толтура маалыматтар бар экен. Мисалы үчүн, where do new words come from? How many verb tenses does English have? Ушулардын баарын кирип, үйрөнүп, карап чыксаңыз болот да. Кыска, көп убакыт албайт. Ошол эле учурда көрүп отурганга аябай кызыктуу, мындай bored болуп кетпейсиз да. Толтура маалыматтар бар. Эгерде ата-ана болгон болсоңуз жана балдарыңызды англис тилин үйрөткүңүз келсе, ушул видеолордон баштасаңыз болот.
A Day in the Life of a Mongolian Queen дейт. Кызыктуу нерсе экен. Балдарыңыз көрүп отуруп эле тил үйрөнүп алганын байкай калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан өзүңүз үчүн дагы, балдарыңыз үчүн дагы жакшы кызыктуу нерселерди коюп бергенди унутпаңыз. Ошол нерсе менен үйрөнүп, ошол нерсе менен ийгиликтерге жетебиз. Анан бул ошол видеолорду ачып койгон болчу. Бул мен көрсөткөн TED Ed'ти YouTube'дан эле көрсөңүз болот. Өзүңүзгө сактап аласыз деген ойдомун. Себеби аябай эле пайдалуу. Жана дагы ошол англис тилинде сүйлөгөн адамдардын сүйлөгөнүн окуңуз келип, үйрөнгүңүз келип жүргөн болсо, бирок кай жактан баштагыңыз келип, баштаганды билбей турган болсоңуз, ушул жерлерден баштасаңыз аябай сонун болот. Ийгилик.